Көк чай миңдеген жылдар бою терини күтүүнүн байыркы рецепттери сыр болуп сакталып келген. Мына ошолордун эң таасирдүүсү, пайдалуусу көк чай деп эсептелген. Кытай жана Япон кыздары көпчүлүк учурда көк чайды колдонушкан. Ошондуктан алар башка айымдарга салыштырмалуу жаш жана жагымдуу көрүнүшөт. Көк чай ферменттелбеген чайларга киргендиктен көптөгөн витаминдерди жана пайдалуу заттарды камтыйт. Кальций, цинк, йод, селен, жез, темир, фенол жана башка. Кеңири таралган көк чай теринин өлгөн клеткаларын жандандырууга жардам берери байыркы Кытайда колдонулуп, белгилүү болуп келген. Ошондуктан көк чайды ичүү менен эле чектелбестен андан бет май, бетти тазалоочу суюк каражаттарды да жасап колдонушкан. Көк чайдын курамында В2 витамини терини жылмакай кылып, теринин түлөшүн алдын алып жакшы жардам берет. Көздүн жагымдуу, нурдуу болушу үчүн демделген жылуу көк чайды таза кебезге салып, 15-20 мүнөттөй коюп, сууганга чейин кармоо керек. Эгер көк чай болбосо, кадимки кара чайды колдонсо да болот. Демделген чайды тоңдурууга да болот. Муздун калыбындай кылып тоңдуруп алган соң эртең менен дайыма бетти арчып турса, теринин тазалануусу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өзгөчө териси майлуу болгондор үчүн жакшы жыйынтык берет. Ал эми беттеги бүдүрлөрдү жок кылуу үчүн күнүнө 6-8 пияла көк чай ичип туруу сунуш кылынат. Гормондордун иштөөсүн жакшыртып, беттин кызарганын жоготот. Ошондой эле бактериялар менен күрөшүүдө да чоң ролду ойнойт. Көк чайдын 10 пайдасы. Көк чай чаңкаган маалда суусунду кандырып гана койбой, ден соолугуңузга да пайдалуу. Дарыгерлер анын жүрөк кан тамыр ооруларын, ашказандагы ар түрдүү ооруларды алдын алары туурасында айтып келишет. Бирок көк чай бирөөгө жакса, башка бирөөгө жакпашы мүмкүн. Анын пайдалуу касиеттери өтө көп. Биз бүгүн сиздерге көк чай ичүүнүн 10 себебин сунуш кылабыз. Алар төмөндөгүлөр. Көк чай антиоксиданттардын булагы. Ашыкча салмак менен күрөшүүгө жардам берет. Өмүрүңүздү узартат. Стрессти алдын алып, мээнин жумуш иштөөсүн жакшыртат. Кан басымды төмөндөтөт. Эгер тамеки чексеңиз, өпкөңүздү тазартат. Бооруңузду спирт ичимдиктеринен коргойт. Диштин кариеске кабылуусун алдын алат. Иммундук системаны жакшыртат. Организмдеги суунун тең салмагын калыбына келтирет. Америкалык окумуштууларда көк чайдын адамдын ден соолугуна таасири мол экендигин аныкташкан. Аны 1 бөлүк лимон жана 1 чай кашык бал менен ичүүңүзгө болот. Дүкөн такталарында турган кошулмасы көп суусундуктарга караганда дартыңызга таба болчу көк чайды ичүүгө кеңеш беребиз. Чайдын пайда зыянын билип ичиңиз. Дүйнө жүзү боюнча ар бир үйдө күнү ысык кара көк чайдан башталат. Анткени адамзат башынан эле чайга көнүп калган. Окумуштуулардын иликтөөсү боюнча бир адам күнүнө 1,5 литр суусундук ичет. Ал суусундуктун ичинде биз сөз кылып жаткан чай да кирет. Бирок чайды ар бир жерде ар кандай ичишет. Кээ бири сүт кошуп, кээси май, туз кошуп ичишет дегендей. Чындыгында таза чай кандай болуш керек? Чайдын курамында тазалоочу заттар бар болгондуктан эртең мененкисин ичүү керек. Анын курамындагы кофеин эртең менен уйкуну ачып, иш жөндөмдүүлүктү жакшыртат. Андан сырткары жүрөк кан тамырлардын жакшы иштешине дагы шарт түзөт. Ал эми кофеге караганда көк чайдын курамында кофеин көп болгондуктан саат сайын кофе ичпей, эртең мененкисин бир чынык көк чай ичип койсоңуз, уйкуңуз ачылат. Таза чай күчтүү болуш керек. Канчалык ачуу болсо, курамында дагы ошончо көп нерсе болот. Кофеин кофенин курамында канча болсо, чайдын курамында андан да көп болот. Анткени кофе көп текшерүүдөн өтүп жатып, табигый күчүн жоготот. Чөптөрдөн жасалган чай кээ бир ооруларды айыктырууда пайдасын тийгизет. Чай атайын дары катары ден соолукка жардам бербесе да, ооруну жакшыртууга жардамын берет. Ар кандай ооруларга чөптөрдөн жасалган чайларды ичишет. Бирок доктур берген норма боюнча гана ичпесе, организмге зыян алып келет. Көк чайды өтө ашепке ичүү дагы болбойт. Анткени көк чай кан басымды төмөндөтөт. Чай демделген чайнекте 1 күн сакталат. Андан көбүрөөк убакыт коюп салсаңыз, даамы ачууланып кетет. Эгерде чайды экономдогуңуз келсе, ичип бүткөндөн кийин чай кайнаткан чайнектеги чайдын суусун төгүп коюшуңуз керек. Антпесе чайдагы оор металлдар адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Баштыкчадагы чайлар, чай таштандысы. Башкача айтканда, чайды салыштырып жатканда түшүп калган калдыктарын баштыкчага салып жакшынакай кылып коюшат. Бирок баштыкчадагы чай сүт кошулган чайга окшоп адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизбейт. Эгерде жакшы чайдын калдыгы болсо, ошол эле даамды берет. А эгерде сапаты начар чай болсо, ага чайдын даамын чыгара турган заттарды кошуп коет. Ал адамдын ден соолугуна зыян болбогону менен эч кандай пайдасы деле жок болот. Сүт кошулган чай зыян. Чайды эч кандай кошумчалабай ичүү керек. Чайга сүт кошкондо чайдын курамындагы танин заты сүт менен аралашып, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган зат иштелип чыгат. Мындайча айтканда, чайдын химикалык курамы өзгөрөт дагы кан тамырларга мурункудай таасирин тийгизбей калат. А чайдын курамында кан тамырларды чыңдай турган Р витамини, рутин жана башка заттар бар.